азыркы кезекте Данияр Эрматов тосуңуздар. Бакыт сунуп өмүр бир келген, учкан куштай сызып күндөрүң ийирмем. Ару таңдай манай арынагын, шаңга бөлө барын күлгөнүң менен. Билип жаман жолго баспагын, ак тилиңди таза бойдон сактагын. Адам бойдон калып өзгөрбөй, адал иштеп асыл ойдон качпагын. Geçirgin geçir ötköndün, geçirgin düşman götköndün, kötörüp alsız çökköndün, jardan bergin. Geçirgin buttan çalgandın, geçirgin büyüt salgandın, ankeni ömür çalgan bu bir tuğanım. Бактуу билсең тактыңда, байлыкка бийликке дилиң азгырба. Кичип пейил болуп жүргөнүң, бирдей баары жараткандын астында. Жакындарга дайым жолуккун, жакырларга жардам берип колуң сун. Тарын Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кур'ан Керимде Ниса сүрөсүнүн 85-аятында кимдегин жакшылык кылгандарга ортомчулук кылса, ага тиешелүү үлүшкө ээ болот деп. Жакшылыкка үндөгөн, жакшылыкка чакырган жагымдуу маанай берүүсү бүгүнкү көрсөтүүсүн баштамакчы. Биздин бүгүнкү берүүбүздүн коногу акын, жазуучу, ошондой эле журналист Жипар Исабаева эжебиз бүгүн биздин студияда. Саламатсызбы? Саламатчылык. Маанайыңыз кандай? Маанайым абдан жакшы. Жакшы маанай менен келип алыңыз деген ниет менен берүүбүздү баштамакчыбыз. Кандайдыр бир эжебизге сурооңуздар болсо, 91 70 70 телефондор аркылуу байланышка чыгып, сурооңуздарды берсеңиздер болот. Биз сизди билебиз, 13 жашыңыздан бери журналистикада экенсиз. Анан ушул жаш курактан баштап бул кесипке кызыгуу кайдан башталды, кайдан пайда болгон? Мен өзүм дагы ошо кайдан пайда болгонун көп билбейм, бирок менин өзүмдүн атам ыр жазган, макала жазган, ошол чыгармачыл калемгер адам болгон атам. Ошондой эле чоң апам баккан мени. Чоң апам дагы аябай сөз баккан, сөздү ушундай бир ар бир сөзгө маани берген байыча болчу да. Мен ойлойм, ошолордун бир таасири бар болуш керек. Анан дагы ар бир адам бул жашоого келгенде кандайдыр бир миссия менен келет экен да. Мисалы бирөө журналист болуп, ошону менен кызмат кылыш керек экен. Дагы бирөө дарыгерлик менен дегендей, бирөө дыйканчылык менен, бирөө малчылык менен дегендей. Анан менин бул жашоодогу ошол ишим, миссиям ошол калем менен элге иштөө окшойт деп түшүнөм да. Ошондой баштап пайда болсо керек. Анан ошо алгачкы ырларыңыз канча жашыңыздан жазып баштадыңыз? Ошол азыр өзүң айттың, эң алгачкы ырым 13 жашымда республикалык басылма Кыргызстан пионер деген кесип бар болчу. Ошого басылып чыккан. Бир куплет ыр болчу. Айткан мага сырларын, ашырып тоо кырларын, айга колду жеткирген апам менин жыргалым дейт. Анын ырларды жазып ошондой эле баштап калемге жакын болсоңуз керек. Анан сизди акын катары да, ошол менен бирге жазуучу катары да билесиз да. Анан жан дүйнөңүз кайсынысына көбүрөөк тартып турат? Мен өзүмдү акынмын деп ишенимдүү айта алам да. Себеби алгачкы ошол 4 сапыр менен ошол чыгармачылык дүйнөгө киргем. Ошон үчүн го бул акындык
мага көбүрөөк жан дүйнөмө жакыныраак. Анан прозаны деле ошо мектеп курагында кызыгып окуп, анан күндөлүктөрдү жазып, жазуучуларды турап, китептерди турап жазчумун да күндөлүк. Бул дагы мен ошондо алгачкы машыгууларым болгон окшойт. Бирок баары бир ошентсе дагы мен өзүмдү акынмын деп эсептейм. Сиздин жакшыларыңыз бар. Акын болгон үчүн балдарыңыздан кечирим сурап, убактыңыз көбүрөөк акындыкка кетип калгандыгы тууралуу. Анан кийин ошо азыркы учурда мисалы жаш өзгөргөн сайын, жыл өткөн сайын ырлардын да тематикасы өзгөрүп баштайт эмеспи? Сизде да ушундай нерсе байкалуудабы? Мен азыр барактап отурсам, 20 жаштан 25, 28 жашка чейинки ырларым тескерисинче жашоо, өмүр, өлүм, карылык тууралуу жазыптырмын да. Албетте ошол эле убакта ата-эне жөнүндө, сүйүү жөнүндө, алгачкы махабат жөнүндө, айылым, мектебим, бөбөгүм, күчүгүм деген ырлар, бирок ошол эле убакта өмүр жөнүндө, жана айткандай өлүм жөнүндө, эртең карыйбыз деген, анан бул дүйнөдөн өтөбүз деген ушулдай темага көбүрөөк кайрылган экенмин. Анан бүгүнкү күндө деле ошондой, албетте жаңы тематикалар кошулду, балама, жарыма деген, бирок баары бир эле мекен жөнүндө, жашоо жөнүндө, негизи эле ошол тема, жашоо турмуш темасында. Ошол багыт менен эле келе жатат. Анда биздин берүүнүн жүрүшүндө эженин калемине таандык жашырларды өзүнүн окуусунда, көркөм окуусунда күбө болобуз деген ниетте. Бирөөсүн бир баштап берсеңиз, кайсысын бир окуп бересиз? Өзүм дагы билбей атам. Окурмандарга жакын бизде бир алгачкы байланышыбыз бар экен, кабыл алып койсо. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кымбаттуу кечиңиздер менен чоң рахмат. Жапар эже, саламатсызбы? Саламатчылык. Келген жаңылыгыңыз менен. Рахмат. Жапар эже, сизден сураныңыз, мен алтындай болгон эне жөнүндө ырларыңыз болсо айтып берип коесузбу, окуп берип коесузбу дегендей. Жарайт, макул. Менин апам өзү мугалим болуп иштейт. Азыр сизди көрүп атса керек. Макул. Чоң рахмат. Макул, анда биздин көрөрманыбыздын суроосу менен апа жөнүндө окуп берейин. Туура эле баштаппыз, жана 4 сап апам менен апам жана мен деген ыры бар. Жигитке жар, балдарыма энемин, кыял кеч кыз бозуланга жеңемин, анткен менен апакемдин алдында саамай көкүл сейкелеге элемин. Кумарлана жытын искеп баланын, 30-40-ты омуроолоп барамын, анткен менен апакемдин алдында мен баягы эле баяоо сезим баламын. Үй бүлөнүн жардым болуп жөлөгө, артык экен өз балаңдын өнөрү, анткен менен апакемдин алдында мен баягы эле бакыраң көз бөжөгө. Бет кучактап, бекем кысып бооруна, сагынганбы айланчыктайт тоорула, баягыдай аркасына көтөрүп кеткиси бар дале койсоң оюна. Айтаарга сөз ашын таппай берерге, бала бакыт, бала кымбат энеге, өзүң апа ата болуп турсаң да, ымыркайым кичинем дейт дагы эле. Чоң рахмат, бардык апаларга арналат. Булар чындыгында балам балалуу болгондо эненин кадырын андан да көбүрөөк билсек керек. Сиздин энелериз аман болсун. Пайгамбарыбызда кимди көбүрөөк сыйлайбыз дегенде 3 жолу тең энебизди деген, андыктан энелер бейиш эненин аманасында дейт бейиш. Андыктан энелерибизди дайыма урматтап, сыйлап жүрөлү. Эженин ыры дагы энелерибизди бир сыйра эстетип окшойт. Өзүңүз да ушул ырыңызда отуруп бир апаңызды көбүрөөк эстесеңиз керек, жана бала болгондон кийин дагы көбүрөөк бир ырларды да жазылган болсо керек. Ооба, албетте менге чоң энемдин ошо менин чыгармачылыгымда дагы эле дегел кулк мүнөзүмдө, жан дүйнөмдө ошо апамдын, чоң апамдын таасири аябай көп да. Анан мен кээде бүгүнкү күндө апамдын качандыр мага айткан сөздөрүн балдарыма кайталап айтып алам да. Анан апамдын ошондогу кыймыл аракеттери, апамдын ошондогу баардык айткан дегендерин мен өзүмдөн көрөм бүгүнчү. Анан деп энем, апам айтчу, шашпа балам, кийин балалуу болгондо билесиң деп, анан ошону эстеймин да.
Анан ошол ар бир апасы бар, ар бир энеси бар замандаштарыма айткым келет, ошо көзү тирүү кезинде энелерди сыйлап, дагы көп нерсе алып калганга аракет кылыш керек экен. Чоң рахмат. Биздин мейманыбызга кандайдыр бир сурооңуздар болсо 8850 СМС аркылуу да суроо узатууга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Ошондой эле 91 70 70 телефондор аркылуу да байланышка чыгып сурооңуздарды берсеңиздер болот. Мына биздин астыбызда эженин китептери чыгып турат, тизилип турат десек болот. Ушул китептериңиз тууралуу айтсаңыз, эң биринчи китебиңиз качан чыккан? Ооба, эң биринчи китебим 2003-жылы чыкты. Жарымы поэзия, жарымы проза болуп чыккан. Ырлар, анан Жыландын сүйүүсү деген китебимдин ошо биринчи бөлүмү ошондо жазылган. Ошол экөөнү коштуруп чыгарганмын. Андан бери Кудай буйрса, кеп эми китептин санында эмес го, сапатында, бирок ошентсе дагы көпчүлүк окурмандарым сурашат, канча китебиңиз бар деп. Анан 15 китеп жарык көрдү. Анан мен быйыл өтүп кеткен жыл, былтыркы жыл мен үчүн абдан жакшы жемиштүү жыл болду. Кудай буйрса, мына 4 китеп, анан дагы бирөө бар. Бул жерге алып келбей калдым. Ушу 2005-жылы ушу 5 китебим жарык көрдү да. Бир жылда 5 китеп. Бир китебим, анан булардын чыгуу тарыхыдар кандай? Мына бир үзүм от деген ыр жыйнагымды окурмандар чыгарышты да, демөөрчү болушту. Өздөрү демилге кылышты. Кандай дегенде алар эсеп ачтырып мага интернет аркылуу кабарлашып, анан ошол эсепке алдын ала акчаларын жөнөтүштү. Москвадан, Кореядан, дагы башка жактардан, өзүбүздүн республиканын ичинен ар бир китепке 300 сомдон, кээде 2-ден 5-тен алам деп андан көп акчаларын топтошту. Анан акча топтолгондон кийин мен ошол китепти чыгарып анан таратып алышты. Анан Турар деген басмакана бар. Ошол басмаканага да ыраазычылык билдирем. Ошол окурмандардын акчасы топтолгучакты китепти чыгарып беришти да. Анан таратып бердик. Ушундай жол менен чыгарышты. Анан мына бул Алып кылды сүйгөн кыз дагы мындан 13 жыл мурда жазылган. Бул китептин каарманы бүгүнкү күндө бар, 92-де Жамиля апа. Анан быйыл Алып кыл атабыздын 100 жылдыгына карата анан ошол Жамиля апанын дагы өтүнүчү менен дагы анан экинчи басылышын, бирок ушундай кичинекей кылып чыгарганга туура келди. Каражаттын кылма жараша да. Анан мына бул Жинди кыз деген китеп, бул дагы даректүү повесть. Бул дагы жакында эле жарык көрдү. Анан Жыландын сүйүүсүнүн экинчи бөлүмүн жазып туруп, анан окурмандарга чогултуп чыгарып бердим. Кудай буйрса, биз буну дагы басмаканага ыраазычылык айтам. Аскар деген жигиттин басмаканасында чыгардык. Абыкеев Аскар деген. Алар дагы жанагындай жол менен карызга чыгарып беришти. Социалдык түйүндөрдүн дагы бир кандайдыр бир деңгээлде таасир этти. Бүгүнкү күндө мисалы окурмандар менен көпүрө жокко эсе да, бирок ушул социалдык түйүндөр чоң көпүрөлүк кызматты аткарып атышат. Бизге авторлорго дагы жакшы баягы жан дүйнөңдү төгүлүп чачылып бересиң окурмандарыңа. Окурмандарга да жакшы каалаган убакта ачып ырларын окуп алышат. Көркөм чыгарма, кара сөз түрүндөгү чыгармаларды окуп алышат. Айтор бул социалдык торчолордун эң жакшы жагы ушул да. Кандайдыр бир деңгээлде таасирин берет. Анан окурман менен жакшы көпүрө болсо керек. Анан бирок социалдык түйүндөн окугандан көрө китепти колго алып окуган канчалык рахаттуу, канчалык даамын сезилерин бир окурман катары айткым келип жатат. Анан бир үзүм от деген бул китебиңизди дагы ушу өздөрү демилге кылып чыгарышты деп басма белгиледиңиз. Анан китепке болгон элдин кызыгуусу жокко болуп калды деп атышпайбы, бирок сизге бул боюнча оюңуз кандай? Эмес. Китепке көп айтышат, айрыкча улуу муундагы адамдар айтышат, жаштар китеп окубай калды. Такыр китеп окучу, кандай эмес. Тескерисинче китеп жетпей калды деп мына бир үзүм от азыр жок да. Менде колумда бир 2 китеп турат, ушул китеп, анан үйдө бир китебим бар. Эмне үчүн ыр китебиңиз калбай калды деп нааразы болгон, сурап аткан окурмандарым абдан көп. Анан бир чет өзүмдү күнөөлүү сезем алардын астында, себеби акын катары, чыгармачыл адам катары мен алардын суроо талабын канааттандыра албай жатам.
жеткире албай жатам деп өзүмдү күнөөлөп кетем. А бир чети сыймыктанып атам да, биздин окурмандар бар экен, окурмандар бар депчи, окурмандар бар деп ошол. Анан окурман жок китеп окубайт дегенге ишенбейм дагы. Ошо окурмандардын табити азыр кайсырга көбүрөөк тартат? Кандайлар окурмандарды бир тоего тойгузат десек болот? Жанр боюнча экөөнү бирдей эле экен. Поэзияны дагы, прозаны дагы экөөнү катар окуган окурмандар бар. Алар окурмандар менимче бөлбөйт да. Кайсыл чыгарманы өзүнүн табитине жараша бере алсаң, ошону таап, издеп, сурап, кубалап, көчө такыр материалды койбой койдум эле. Түнкү саат бир 12-де бир колум бошоп ачсам сурап атышат. Биз аябай сарсынып алдык эже, амансызбы, барсызбы? Окурмандардын байланышы жакшы десек болот. Анда бизде да теле көрүүчүнүн байланышы бар экен, кабыл алып койсок. Саламатсызбы? Биз көпкө күтүрүп койдук окшойт, көрүүчүбүздү. Андан дагы бир жакшыларыңыздан окуп берсең. Макул. Сиздин акындарга суроо бергенден көрө ошо суроону ыр аркылуу жооп алсак жакшыраак болсо керек. Макул. Мен анда өзүм баягы аял заты болгондон кийин аял темасына көбүрөөк кайрылам. Анан аял деген монологдон үзүндү окуп берейин. Ким айтат аялдарды алсыз деп? Аял шайтан. Ким айтат аялдарды алсыз деп? Аял жеңил, акылы аз, арсыз деп. Аял шайтан, аял деген азгырык, бузук иштер болбойт болчу ансыз деп. Алтын баштуу аялдардан бака баштуу эркектерди артык деп ооп айтышат, жатат мында улуу ой. Четке кагуу мүмкүн эмес калпыс деп, анткени ушул макалды да чыгарган аялго деп болжойм да айтам алкыш кеп. Кезде анткени эл башына иш түшкөн, эмес эрлер бүжүрөй бүктүшкөн, аял дайым, баатырым деп дем берип турган үчүн сака сай көрүп чик түшкөн. А менчи ушундай аял боло алдымбы? Абай салып карайм артым алдымды, шерим сени баатыр кылуу ой деле. Сезе алдыңбы сен да менин баркымды? Бар таптымбы, барк таптымбы ушундан? Канат болгум келди сени учурган, кербезденбей кетмен күрөк колго алып, оңдойм дедим, ой чуңкурду бузулган. Улутунуп унчукпайсың турмуштан, утулдумбу, балким жокмун утулган. Алдастадым, алыс талпындым, мойнуманан чаар баштыкты артындым. Орусия, Европа, Корея, чет жерлерде канча өмүрүм калтырдым. Жаштыгымды, ден соолугум, назымды садага чаап, капчык үчүн калкымдын. Канча эне калды бешик өңөрбөй, канча бешик турат бала бөлөнбөй. Кайран кыздар азып тозуп жүргөндө, манастай уул калды бекен төрөлбөй. Башка түшкөн булшор ачуу армандыр, канчымыркай чоочун жерде калгандыр. Эркеликти, аял назын унуткан, эби келсе эркектерче урушкан. Энелерди, эжелерди, кыздарды, эрлер, шерлер. Мен силерден суранам, колдон келсе эм аялга айландыр. Орун колдон, жерден алсам жеңилин, деп жашагам беделине шеримин. Шек келтирүү оюмда да жок эле, катуу кетсем кечир мени теңирим. Кантип айтпайм, тамырына доо кетип, жүрөгү ооруп турса эли жеримин. Эркек чыны, сен бийиксиң аялдан, мен анткени кабыргаңдан жаралгам. Сен күчтүүсүң, түндүгүмдүн түркүгө сени көрөм неберемден, баламдан. Каалаганым элди, жерди, эртеңди, калкалап кал кара тумо абалдан. Чоң рахмат. Айындарды бир ойлондура турган жакшы сунуштар экен. Сиздин ырларыңызда эң биринчи ким сындай, эң биринчи угарманыңыз, курманыңыз ким?
жанагы өзүбүз айткандай социалдык торчолор пайда болгонго чейин мен ырды жазып алып, балдарым кичинекей эле, балдарым окуп берет элем, түшүнүп атабы, түшүнгөн жокпу, жолдошум окуп берет элем. Ким биринчи ошол ыр жаралгандан кийин жолугуп калса, ошого окуп бергим келет эле да. Эч ким жок болсо, тоого, сууга, ташка, жалгыздыкка деле окуп бере берет элең. Азыркы күндө бүгүн кандай ыр жазсам дароо окурмандарыма беремин да. Жана социалдык торчолор аркылуу дароо салып берем. Алар болсо пикирлерин айтышат дегендей. Кээде мондай болот. Окурмандардын табити ушунчалык жогору экенине баа берем да, бир жеринен кемчилик кетирип байкабай, же болбосо колуң тийбей боло берет, мейли кийин оңдойм деп коюп койсоң, дароо ошол кемчилигиңди айтышат да, эмне үчүн могу жериңиз мындай болуп калган деп, анан ошондон кийин окурмандардын алдында баягы жоопкерчилигиң өсөт экен, алар идеяларды айтат экен. Ошентип мен бүгүнкү күндө эң биринчи окурманым, сынчым ошол окурмандар. Алардын табитин биринчи жазганда эле окушат экен. Анан өзүңүздүн мурдакырларыңызды карап отуруп, өзүңүздүн сыныңыздан да өткөрөсүзбү? Мурдакырларды албетте кээ бир учурда эски ырларды оңдогонго туура келет. Анан бирок билбейм кандай, мурда жазылган ошо 20, 25, 18, 30 жаштагы жазылган ырлар деле бүгүнкү күндө өзүнүн кандай десем, эскиртпей ошо жаңы ойдон жашап калганы кээде мындай сүйүнтөт да, кубандырат. Жакшы жазылгандар түбөлүктүү болуш керек. Аны ким билет? Сиздин ырларыңызды окуп жүрөбүз, көбүнчөсүн ошо бир адамдарды ойлондура турган жаштыларыңыздар көбүрөөк да, бир сындашып, пикирлерин айткандар болобу сизге? Болот, кээде болот. Анан баягы окурмандарды айтып атпаймынбы, абдан сынчы депчи. Окурмандардын кубулуна толуш үчүн дагы көп чоң эмгек керек окшойт. Анан сын айткан учурлар болот. Эмне үчүн бул жериңизди мондай деп койгонсуз, ушул жериңизди оңдоп койсоңуз болот беле деген суроолорду, пикирлерди, каалоолорду көп айтышат. Алар менен бөлүшөсүз. Албетте, дароо ойлонуп каласың, карайсың, анан оңдогонго туура келет. Анан түгүл оңдоп алып туруп, кайра өзүнө көрсөтүп, мына оңдоп койдум деген учур болот. Анан акындыкта болобу, негизги устат деген түшүнүк болот эмеспи? Сизде өзүңүздүн чыгармачылыгыңызда кимди устат катары сезесиз? Мен ушуну дайыма айтып келем. Менин чыгармалык поэзиядагы устатым Алыкул. Анткени ошол китеп, алгачкы ыр китеп, алгачкы чыгарма окуй баштаганда эле ошол Алыкулду окусам керек. Анан ошол Алыкулга таасирленип, Алыкулдун калемине сыйынып, Алыкулдай болгум келип, Алыкулдай жазгым келип баштаганмын. Бүгүнкү күнгө чейин Алыкул атабыздын ошол чыгармачыларына, рухуна ыраазычылыгымды айтып келем. Анан негизи азыр арноор деп коесуз, ода деген сыяктуу. Анан сиз дагы арноо суранса, бирөөлөр ушундай мүмкүн болуп калабы, суранса атайын жазып берип? Болот. Себеби мен окурмандарымды абдан жакшы сыйлайм. Анан көпчүлүк учурда суранышат. Буга кээ бир жигиттер, балдар суранышат. Сүйгөн кызым ыр жазып берип коюңузчу, сүйгөн кызым мондай. Дүйнөдө андан өткөн сулуу кыз жок, андан өткөн жакшы кыз жок. Кыздар суранышат, келиндер суранышат, жигитиме, күйөөмө, апама, атама, балама, же болбосо мен тоо жөнүндө окугум келип атат, суу жөнүндө окугум келип атат. Ушуну жазып коюңузчу деп. Анан албетте баягы мүмкүнчүлүгүң жетип, убактың болуп турса, алардын сунушун четке кагууга мүмкүн эмес. Колуман келсе, эгерде убактым болбой калса, же көчөдө кетип бараткан болсом, же башка чыгарма жазып аткан болсом, баш тартууга туура келет. Айтам, бошобой жатам деп. Окурмандын ар бир пикири менен жакшы ой бөлүшөт экен. Анан убактыңыз, канча убактыңыз ошо ырга кетет? Ырды жазууга убакыт деле кетпейт. Чын айтсам, ырды көчөдө чуркап баратып, журналист болгондон кийин кээде чуркап жүрүш дейсиң да, чуркап жүрүп дагы ыр жазып жүрөсүң. Жок, акыл анда учуп кетет да, таппай каласың. Дароо уюлдук телефондун жанагы билдирүү жазган жеринде калтырып коемун. Же болбосо дайыма мындай кичинекей жандептер жанында болот, ручкасы менен. Дароо чиймелеп аргай жерине жазып коемун. Кээде атүгүл уктап баратканда жазган ырлар бар.
ага мен үй бүлөмдө көнүп калышкан. Мен уктаарда, жатарда дептериңди, блокнотуңду унуткан жоксуңбу деп жолдошум сурап турат. Өзү алып келип, кайсы вакытта келерин алар да билип калган экен да. Күтүүсүз келе берет да. Анан башыма музну коюп коет. Анан бир убакта чимелеп коет. Эртең менен ушундай шашып койгоносуң, ушул жазып алган нерсеңди окугуң келип, эмне жаздым экен деген. Эженин калемине таандыгы бир топ жагымдуу ырлар бар, бирок биз сиздерге азыр башка бир жакшы клиптерди сунуш кылмакчыбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Мен дүйнөнү апам менен таанысам, мен апамды көйнөгүнөн тааныгам. Кирүү болчу көйнөгүнүн гүлдөрү, баскан сайын бажырайып ачылган. Кирүү болчу көйнөгүнүн гүлдөрү, баскан сайын бажырайып ачылган. Мен дүйнөнү апам менен таанысам, мен апамды жыты менен тааныгам. Чыкта челем агдыратып жытына, чыкпа челе жаныма. Чыкта челем агдыратып жытына, чыкпа челе жаныма. Мен дүйнөнү апам менен таанысам, мен апамды колдорунан тааныгам. Жылуу болчу, жумшак болчу колдору, кармашканда бала боюм балтыгам. Жылуу болчу, жумшак болчу колдору, сылаганда бала боюм балтыгам. Мен дүйнөнү апам менен таанысам, мен апамды жолугунан тааныгам. Кирүү болчу жолугунун гүлдөрү, баскан сайын бажырайып ачылган. Кирүү болчу жолугунун гүлдөрү, салынганда бажырайып ачылган. Апам менен тааныгам, мен апамды күлкүсүнөн тааныгам. Апаларга дагы бир тажим болмакчыбыз. Биздин апабыз менен таанылып, чындыгында апаларыбыз аман болуп, биздин маңдайыбыздын, төрүбүздүн көркү болуп жүрө берсин. Жапар эжем дагы ушул апаларга арналган жакшылары бар экен. Ошолордун да окуп бересиз. Анда апа деген өзү эле кайнене деп да түшүнсө болот. Ошол келиндер деген өткөндө бир жолдо кетип баратып болгон окуя. Бир 3 келин сүйлөшүп турган экен. Жанында туруп угуп калдым аялдамада. Анан ошол автобуста кетип баратып ушуларды жаздым да.
Бул жаңырlardan. Бул жаңырдан келиндер 2-3 келин жолугуша калышып, кайненени жамандоодо жарышып, колдорунда бал канактай балдардын ооздоруна уламупчу салышып, бири айтты: дудук болгон немедей, башына суу төгүп ийсең кенебей, олтурат эй, абаласы күйгүзөт, аңко энесин даже мага теңебей. Экинчиси: а меники какшанат, тээ азандан таңкы радио башталат, мени түгүл тууган урук кошуна бүт баарынын келиндерин башкарат. А меники дейт үчүнчү: тапканын, ысык суукта базарда нан сатканын, мен иштетпей койгон окшоп баласын, милдет кылат баарыбызды бакканын. Биринчиси кезекти алып кайреле, айтат мага жакпай тушу кайнене, баласында эки ортодо кууратпай, андан көрө өлүп калса пайда эле. Чындап эле келиндерди аядым. Эх келиндер, келме кезек карагын, силердер тең болосуңар кайнене, аялына ал дагы 2 баланын. Бириңерден ашып түшүп бириңер, келин кезде ушунча узун тилиңер, болорсуңар даана стерва кайнене, ары жагын өзүң ойлоп билиңер. Чындыктуу, турмушта бул нерсе аябай көп болуп атат. Ооба, анан дейин десең, бул ырды баягы социалдык торчого койгондон кийин пикирлер аябай көп пикир болду. Туура келиндер эртең кайнене болосуңар деп атышат. Анан ошол эле учурда келиндерден дагы жооп келип атат. Жок, эгерде кайненем жакшы болсо мен эч качан кайыш айтпайт элем. Кайненем баягы карылык, улуулук милдетин аткарса, мен келиндик милдетимди аткарат элем деп күйүп түтүп аткан келиндер да бар да. Анан кээде болот экен да. Турмуштар кандай болот экен? Тарбиялык ырларыңыз дагы окуп берсеңиз. Негизи ушу тарбиялык ырларыңыз сиздин калемиңде көп, адамдарды ойлондурат. Мен анда кош бойлуу эненин ыры дегенди ырды окуп берейин. Ошол биз эне жөнүндө көбүрөөк сүйлөшүп калдык, Кээде өзүмдөн апа деп шыбыраган. Туям, сезем, бал өнүн кыбыраган. Бүт дүйнөмдү дүр этип өтөт анан, башкача бир нур сезим жыбыраган. Эне дүйнө, эне алам курсагымда, мээрим көрүп мен сени курчадым да, гүл азыгың болсун деп багыштаймын, жуткан абам суумдун бир ортамында. Сезем мени, ал дагы биле тугат, мага ичимден жагымдуу илеп урат, мен кубансам кубанып муңайганда, кайгырбасын апам деп тилек кылат. Жарык дүйнө шооратын сезүүчүдөй, мен селт этсем кошо ыргып кетүүчүдөй, сербең деген кагылып кетейиним, бүлкүлдөшүң жүрөктү эзүүчүдөй. Камсанаба, чочуба, токто балам, жүрөк окшоп дүкүлдөп сокпо балам, ысык сууктан калкалап турат энең, ызы чуудан, күү шаадан коркпо балам. Ырдап берем, таң атып күн батканын, чымчык сайрап бак шуулдап гүл ачканын, анан дагы Кудайдын кудурети сага жашоо жан берип жаратканын, жарык дүйнө кандайча аталарын, жаныбызда кан көрчү ата барын, билгин балам жарыкка келгениңде, эл журтуңдан ак тилек баталарың, ага чейин уктай кой, укта жаным. Дандан угуп отуруп биз менен кошо аябай эргип алып жатса керек. Сиз ырыңызды дагы ушу көркөм окуу менен да жакшы жеткизип бере аласыз да. Анан ушул ырды багат деп коет эмеспи? Сөздү багат деп. Сиз дагы ушу ырларыңызды кантип бөпөстөп, багып дегендей болобу ушундай учурлар? Болот. Бул ырды кандай десем, жанагынтип көчөдө баратканда жазылып калат дейбизби? Кандай учурда азыр же болбосо уктап баратканда, ит шаяк жууп атканда, бала терметип атканда эле келет. Ошол кезде ырды таарынтпай дароо жазып калганга
аракет кылыш керек да. Ырды багуунун бир белгиси ушул да. Анан жок, анан жазайынчы деп жалкоолонсоң, андан кийин ал саптар чылт деп учуп кетет, таппай каласың. Ошол баягы балдарларына да көбүрөөк көңүл буруп баштадым деп атпайсызбы? Ушул жагында кандай болот? Балдарга арналган ырлар бар. Бул көбүнчө өзүм жаңы балалуу болуп бешик термеп аткан кездерде ушу кичинекей балдарым укса экен деп ошолорго арнап ыр жазышымын да. Жайлоодо күчүгүм кичинекей, анан ушул сыяктуулар да. Анан мектепте азыр бала бакчаларда ырдалып окулуп жүрөт, азыр көзүм байкап калам. Ырларыңыз. Бирок автору ким экенин билишпейт да, айтылып жүрөт. Бир кызым бала бакчага барып жүргөндө кызыма ыр үйрөтөм деп бир 3 куплет ыр жазып алган, ошону үйрөткөнүм эсимде. Ошону айылдан, нарындан, ошону өткөндө ошо Бишкекте бир бала бакчадан угуп ушунчалык сүйүндүм. Бир жакшы кичинекей болсо дагы жардам кылган экенмин деп. Анан мектеп окуучуларын ошо 2-класстын эне тил китебинде дагы бар. Аны биздин Сулайман Рыспаев деген алипе жазган агайыбыздын тапшырыгы менен жазылган ырлар. Ошол алипеде балдар окуп атышат. Ошол анан бүгүнкү күндө дагы бүгүн ала келбей калыптырмын. Ошол балдар ырлары бар. Балдар ырларын чогултуп бир топтом кылып китеп чыгаруу боюнча пландар бар. Ал жөнүндө да оюм бар, Кудай буйрса. Ошол бала бакчадан тартып 11-классты бүткөнгө чейин, орто билим алганга чейинки окуучуларга арналган ошол бир китеп чыгарсамбы деген тилегим бар. Балдарыңыз чыгармачылыгыңызды кандай карайт? Балдарым абдан жакшы карайт. Доп бере берчүмүн деп, ыр менен чоңойса керек балдарыңыз. Ооба. Тиги балдарым абдан жакшы кабыл алышат. Анан кызым Мырзайым деген кызым бар. Калем албай калганыма көп болгон, түйшүгүм көп эне болгом жаңы эле, бешик термеп алде айтып түндөсү, бала жыттайм убактым жок дагы эле. Укта кызым, укта менен ыр кызым, коюн толо кубанчыма бөлөнгөн, курсагында ырлар менен дем алып төрөлгөндө, ыр жыттанып төрөлгөн деген кызым быйыл университетти бүтүп атат. Анан ушул кызым кичинекей кезинде мен жазып отурсам, баланы андан кичикейлерин уктатып коюп жазам да, жанталашып жазып отурсам, ойноп кеткен. Анан айылдан бир жеңебиз келип, анан коңгуроону басып, Жипар ушул үйдө жашайбы десе, мамам ушул үйдө жашайт, бирок илхамы келип атат, жолто болосуз деп киргизбей койгон экен да. Ушундай да. Бүгүнкү күнгө чейин жолдошум дагы, балдарым дагы мен качан жазып отурган кезде мага тоскоол болбогонго аракет кылышат да. Бул жакшы. Ошондуктан бир жакшылар чыкса керек. Анан коомдо болуп жаткан ар бир окуяны акын жүрөгү менен сезип өтүп барат эмеспи? Анан сизде дагы ушул нерсе болсо керек. Албетте болот. Анан кээде мен күлүп калышат, асан кайгы болуп эле анан баткарып деге оорукчан болуп каласыз, антпеңизчи депчи. Ар бир жаңылыктарды угуп отуруп деле, эмнеге мындай болуп калды экен, эмнеге тигиндей болуп калды экен деп анан ал жөнүндө баягы ыр жазгың келип, ыр саптары келип калат. Албетте коомдогу болуп жаткан ар бир кулагың угуп, көзүң көргөн нерседен кайдыгер боло албайсың. Бул багытта дагы ырларыңыз бар болсо керек. Бул багытта албетте бар. Мисалы, дагы эле жанагы аял темасына кайрылалы, Бир кемпир деген ыр. Бул ырдын жазылганына көп болду. Бир 15-20 жыл болуп калыптыр. Бирок ошончо да азыр дагы эмесин жогото элек. Бирок окуп көрсөм бүгүн деле ошол көрүнүш. Бир кемпир эртели кеч шашып өтүп баратып, кар таң эне калат көздөр карашып, көп жашады алжыды деп балдарың, көңүл коштук кылат сага жадашып. А мен ошол биз жолуккан убакта сен өткөргөн жап-жаш күлгүн куракка назар салып элестетсем өзүңдү, шыңгыр добуш шакты этишет кулакка. Суп-сулуу кыз болгондурсуң койгон, бир көргөндүн сезимине от койгон, а бүгүнчү чаш тараппак чүкөдөй жалгыз кемпир там түбүндө соксойгон.
кылар кандай эшилдимек өрүлдүм, карылык бултуу чокусу өмүрдүн, апа турган кырга чыгып карасам, өмүр деген бир эрмемдей көрүндүң. Убагына да жүрөгүңдүн астына, бала күтүп канча толго тарттыңа, апа келип балканактай уул кызың, ак сүтүңдү уктагандыр астыңда. Бой толоңдоп моюнуңа асылган, корголошуп коюнуңа жашынган, эне келип турган ошол балдарың, а бүгүн болсо чилдей тарап чачылган. Дагы ой учугун чубаймын, жалгыздыгың же жазган Кудайдын, балким ыйман ата салтын унутуп, үйрөтпөгөн үчүн бекен бу кайгың. Эне унчукпайт, эне көөнү тынчыбайт, жүрөк зырп дейт, кош мамагы зыркырайт, ары бери өткөндөргө бүшүркөй, карап калган каректери чыркырайт. Балким эне жаштык кылып кече эле, качандыр бир кайын эне өз эне, карылардын каргышына калгандыр, өзүмчүлдүк өрттүк кылып өтеле. Өз балдарың очор бачар жайланып, кол бошобой эми шартка байланып, а сен болсоң күндөн күнгө азайып, баратасың бир кемпирге айланып. Чындык бул. Аша. Бизде смс келип тур, алгачкы саламатсызбы деп бар эди, үй бүлөңүз жөнүндө айтып бериңиз дейт. Макул. Ооба, үй бүлөмдө 2 кыз 2 уулум бар, 3 неберем бар. Жолдошум Жумгалдан болот. Кээде тамашалап калат, ырларды экөөлөп жазабыз деп. Ошол экөөлөп жазган эле ошол мага туура түшүнүп, тоскоолдук кылбай мүмкүнчүлүк түзүп берет. Ошол. Жакшы жооп болду. Анан жап-жаш тайына болсоңуз керек, чоң болсоңуз керек. Анан сиздин ошо балдарлары да буюрса китеп кылып чыгат деген чоң үмүттөбүз. Ошондой эле сиздин прозаларыңыз дагы абдан окурмандар арасында бир жакшы пикирлерди айтылып келет да, ошол тууралуу айтып берсең. Мен биринчи мындай чоңураак прозамды 2003 жылы жаздым. Мына бул Жыландын сүйүүсү деген. Экинчиси азыр даярдалып жатса керек. Экинчиси менен кошулуп бул чогуу чыкты. Экөө чогуу чыкты, азыр үчүнчүсү жазылып атат. Анан бул мындайча болуп жазылып калды. Мен Кыргыз туусу гезитинде иштейтмин да. Анан Абдиламет Матисаков деген редакторубуз бар. Агай мен биринчи ошо прозада устатым ошо киши. Анан ал киши агай айтты, бир күнү леточкада деп коебуз, жыйында Чыпар, сен сандан санга бериле турган бир сериал жазчы деп. Бул мен үчүн өтө чоң жоопкерчилик болду. Анан болгондо да окурмандар кубалап окугандай болсун деди. Чоң тапшырма болду. Анан аябай түйшөлдүм, эмне жөнүндө жазам, баарын эле жазып койгонсуйт. Анын үстүнө кара сөз түрүндө чыгарма жазып көрбөсөм деп туруп, анан мына да анан ушул Жыландын сүйүүсүн жазып баштадым. Ошентип өзүнүн окурмандары пайда болду. Ошол Абдиламет агай мени проза жанрына алып келди да. Андан кийин Адашкандар, Алыкулду сүйгөн кыз, Махабат мазары, ушунун баарын ошол агайымдын тапшырмасы менен гезитке сандан санга жазганмын дагы. Анан китепке ошо прозага да кирип кеткен. Анан проза жанрына дагы абдан кызыгып аралашып кеттим. Прозада да сынчылар көп болсо керек. Сынчылар албетте болот. Бул жерде бул окуянын да алып койсоңуз болмок деген. Албетте болот. Анан пикирин айткандар болот, сын айткандар болот. Кээде могу жерин моундай кылсаңыз кандай болот деп жакшы идея берген учурлар болот. Баягы гезитке улам басылып аткандыктан окурмандар менен кээде алардын айрым учурда ошол окурмандардын пикирине муктаж болуп калган учурлар болот. Ошо жакшы. Жогоруда айткансызбы, улумундар арасында мындай окурмандар жок болуп калды деген түшүнүк пайда болуп калды деп. Бул балким акындар ошо окурман эмнени талап кылып жатканды берилип албаса керек да, канааттандыра албай жатса керек да. Ошол себептен мындай китепке болгон, алардын чыгармасына болгон кызыгуу жок болсо керек.
маркум болуп калды. Барчынбек Бугубаев деген акыныбыз бар эле, жакында эле кетти, байкуш киши. Анан мага бир күнү ошол Барчынбек ошол акын мага кеңеш берди да, сен жаңыдан калем алып жазып аткан экенсиң, сен кыйын кыз экенсиң дейт. Анда жаш кез болчу, анан билесиң, мен сага бир кеңеш айтайын дейт. Айтыңыз десем, сен калем сапты ушунчалык сыйлагының, Кудайдан кийин кел орунга калем сапты койгонуң, анан ар бир жолу ыр жазап отурарда сен деген дара талпуудан отургунуң деди да. Анан мен ойлонуп калдым. Анан ошондон кийин ошол Барчынбек акындын айтканын аткарып, ар бир жолу ошол чыгарма жазарда, ыр жазарда, ошол кандай десем, чыгармачылыкка тазим этип, сыйынып дегендей калем сапка Кудайга сыйынып анан отурган учурларым бүгүнкү күнгө чейин ошондоймун. Анан демек бир окурманга жете турган 2 сап жазсаң дагы, 4 сап жазсаң дагы ошол жазып аткан темаңды, окурманды, калем сапты сүйүшүң керек да деп ойлойм. Экөөнүн тең ой пикирин алса бир жакшы чыгарма пайда болсо керек. Албетте. Акындарга бул суроону дайыма беришет эмеспи? Илхом дегенчи, илхомду да сиз кантип чыгарасыз? Кантип иштешесиз илхом менен? Негизи поэзияда илхом өзү келет да. Анан бирок көпкө чейин кечип келбей койгон учурлар болот. Ошол учурда акын кадимкидей кандай десем, сарсынага батат, күтөт. Кимдир бир жакын адамын күткөндөй, анан жан дүйнөңдө бир нерсе толбой жаткандай, бир чоң оңурайган, оюк тургандай да, ошону толтуруш керек болуп, бирок толтура албай жаткандай бир кыйын учур боло берет да. Сагыныч, күтүү, кусалык чыгармачылыкка болгон. Анан кайра эле ошол ырда сен үчүн мага келбей жатасың деген ырдын өзүнө чакырык ырлар пайда болот. Ошол анан жөн эле бүгүн мен бошмун, азыр отуруп ыр жазайынчы деген учурда жакшы чыкпайт да. Чыгышы мүмкүн, бирок окурмандардын жасалма ыр болуп калат. Негизи ошол чын акындар мен эметип берем да, мындай жан дүйнөсүндөгүсүн укуп жаткан нерсени бир ырга салып койсо бир жеңилденүү болсо керек депчи. Ошол нерсе сизде да барбы? Албетте бар. Бир жүктү алып салгандай бир эс алуу эрби болсо. Албетте бар. Кээде өзүң эмне жазарыңды билбей, бирок жан дүйнөң бир түпөйүл болуп тура берет да. Анан түшүнүп каласың бара-бара. Демек мен бир нерсе жазышым керек деп. Анан ошол нерсени издейсиң, эмне жатат жан дүйнөмдө, эмнени жазышым керек эле деп. Анан таап алып, ошону жазып алгандан кийин кадимкидей бир чоң жүктөн кутулгандай, же бир ооруп кайра сакайып кеткендей бир сезим болот да. Бул чын эле кыргыз эли ыр жанды деп коет эмеспизби? Бардыгы ыр жазат, бардыгы ырга жакын. Бир окуяны сөз менен айтсаң жетпей калышы мүмкүн, ыр менен айтсаң тезирээк жетет. Коомдо аял темасына көбүрөөк токтолуп калып атпайбызбы? Анан мээримдүүлүк деген нерсе аяндар арасында жок болуп атат да. Мисалы, муну жагымдуу маанай беришинде айтчу эмесмин, бирок бүгүн сизге эле айтып атам. Аялдар арасында киши өлтүргүчтөр болуп атат, балдарын өлтүрүп атат. Мындай жаман нерселер болуп атат. Анан сиз ошо айымдардын эме катары бир балким ошолорду ойлондуруп турган жакшы ырларды жазсаңыз, аларга бир кандайдыр бир деңгээлде таасирин бериши мүмкүн. Анан негизи ошондой багытта ырларыңыз барбы, жазасызбы? Ушул темада ырлар бар. Мисалы, Мас аял деген ыр бар. Анан көчө эле бир окуя уктум, маалымат. Чоң энеси небересин кайнак сууга салып күйгүзүп жазалаган. Анан ошол тууралуу бир кичинекей чоң болобу билбейм, бир чыгарма баштап койдум эле. Ал эми быш элек, аны азыр окубай кое турайын. Бирок аялдарды, аялмын деп эле аялдарды мактай бербейм. Жанагындай сындаган учурлардагы көп эле. Мисалы, жана ошолорду көбүрөөк окуп берсек, ошолорду ырларыңыз менен берсеңиз, балким сөз менен айтсак таасир бербеши мүмкүн. Анан ыр жан дүйнөгө кирет эмеспи? Ошондой бир таасирин тийгизеби деген максатта суроо бердим да. Бизде бир СМС-кер ислам динине көз карашыңыз кандай, ырларыңыз барбы дейт. Албетте көз карашым абдан жакшы. Абдан жакшы. Бул ислам дини деген эле дин, бул чоң философия да. Аны
кандай бир жөн эле мен ислам динин үйрөнүп атам же окуп атам деп эле мындай кирип кете албайсың да. Анын үчүн да чоң даярдык керек. Бул чоң философия дин, чоң турмуш, чоң илим деп түшүнөм. Жөнүн ырлары бар бул тууралуу негизилеп Албетте бар. Ажал деген жакшы жени ойлондурган адамдарды бир ойгото турган жакшылары бар. Мен бүгүн албай келген экенмин тилекке каршы. Кудай буюрса бул багыттагылар бар. Жакында тиги Калем жана Ыйман коому китеп чыгарды. Ошонун ичине кирди. Дин жөнүндө, Кудай жөнүндө, өлүм, өмүр, жашоо, турмуш жөнүндөгү ырлар ошол китепке топтолуп кирди. Мен өзүмчө дагы топтоп атам. Кудай буюрса, ушул быйыл менин планымда бар. Ошол китепти жарыкка чыгарам деген. Окурмандардын дагы табити ошол нерсеге тартып сизден суранышса керек, ушул факторлорду жазып берсеңиз деп. Албетте көп окурмандар мындай да, эгерде бардык эле теманы жеткиликтүү кылып, жан дүйнөсүнө жакын жатык сөз менен бере алсаң, кабыл алышат. Анан анткени ал дагы кайсы тема болбосун, бир окурмандын жан дүйнөсүндө жашайт. Анан болгону аны биз бере билишибиз керек. Жана балага тамакты деле даамдуу кылып жасап берсең, тамшанып жейт го, тузу жок же ачуу кылып койсоң түкүрүп коет. Ошол сыяктуу эле да. Жакшы салыштыруу болду. Чындай балага абдан өзгөчө манер эмес. Анан тарбиялык ырларыңыздан дагы бир бирөөсүнөн окуп берсеңиз. Тарбиялык мааниси барлардан эжебиз ырларын тапкыча бир анонс кылып кетейин. Буюрса жагымдуу маанай берүүсүндө жаңы эжебиз айтып кетти. Ыйман фондусунун Ыйман жана Калем аттуу китебин биздин жагымдуу маанай берүүсүнүн кийинки берүүлөрүндө конок катары чакырмакчыбыз. Агайды ал китеп топтошкон. Ошол тууралуу китептин авторлорунда биздин студияда болмокчу. Андыктан жагымдуу маанай берүүсүн калтырбай Аян телеканалында биз менен бирге болуп көрүңүздөр. Ошондой эле кийинки берүүдө буюрса Орозбек Мусакеев агайдын да чыгармачылыгын сиздерге сунуш кылып тааныштырмакчыбыз. Мен анда азыр Бардыгыңызды жакшы көрсөңүз керек. Айыл жөнүндө окуп берейин анда. Андан кийин Миң булакта бир булак деген менин айылымдын аты Миң булак. Анан шаарда жашап аткандар деле баарыбыз көбүбүз айылда жашаганбыз. Ошондуктан айылдарды эстеп, Миң булакта бир булак. Айылымда мен сыйынган булак бар. Балалыкка бир кылча айтып каратчы, бир мезгилде жээгинде желбиреп, жакшынакай мажүрүм тал жарашчы. Мен барганда кубанычтан селт этип, бариктерин жерге ыргап алышат, а кетеримде үн чыгарбай кош айтып, жар артында жашырынып калышат. Шылтоо кылып, апаларды жазгырып, суу алганы булак койно барча элек, ап көч калып, чака кулап жарылды, муз тепкенде үйдү унутуп калчу элек. Чыпылдаган чыбык кармап колуна, тээ күйгүндө издеп келчү энелер, ойносом деп жүрөктөрү ээленип, кыңырылып араң турчу жеңелер. Ошол балдар, ошол кыздар бой жетип, ошол булак күбө болгон сүйүүгө, уян кыздын чакаларын калтырып, сүйгөн жигит алып кеткен үйүнө. Бул айылды гана эмес, балалыкты эстете турган бир жакшы. Ооба. Анан өзүңүз да ошо чыгармачылыгыңызды ошо балалык кезден баштадык десек туура эле болсо керек. Анан балалык кезде бардыгы таза, коом таануу, дүйнө таануу, элди таануу деген да бир нерсе болот эмес. Анан ошол кезде жазылган ырларыңыз азыр да актуалдуу жоготу эле экен. Бул болсо ошо акын болуп төрөлгөн таланттуу инсан катары десек болот да. Рахмат. Чыгармачылыгыңыз ийгиликтүү болсун жеке. Атайын бизге билим деген менен убактыбыз бүтүп калыптыр. Чыгармачылык ийгилик кааламакчыбыз. Сиздин калемиңизден бир топ жакшы ырларды күтөбүз. Ишиңиз да ийгиликтүү болсун. Анан жакшы ырларды жаратып, кыргыз элинин сыймыктуу кыздарынан болуп жүрө бериңиз. Рахмат.
Анда бизде бүгүн конокто Жапара Исабаева эжебиз болду, акын, жазуучу, журналист. Эжеге да ийгилик кааламакчыбыз. Сиздер менен мен Салтанат Асанбекова болдум. Жогоруда да айттык, кийинки конокторубуз да дайындалуу. Буюрса алар менен да кызыктуу маектер сиздерге сунуштамакчыбыз. Дайыма биз менен бирге болуңуздар. Кийинки берүүлөрдөн жолукканга чейин саламатта калыңыздар.